Айдоочу ылдамдыкты ашырба. Карагой булак айылында жеңил унаа жолдон чыгып кеткен күбөлөрдүн айтуусунда айдоочу рулду башкара албай калган. Бактыга жараша жабыркаган жана каза болгондор жок. Май кызматкери пара алды деген видео эсиңизде болсо керек. Айдоочу толук маалыматты айтып берди. Эч кандай пара берген эмесмин. Май кызматкерлери жакшы иштеп жатат деди. Мага протокол жазып берди. Эгерде пара бергенимде протокол жазып бермек эмес деп айтты. Istanbul'dan Ташкентке учуп бараткан учакта ымыркай төрөлдү. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Кыргыз элим. Мен Жамалдинов Эркин, Оштан болом. Гайге акча берди деген мен болом. Акча берилген жок. Бу жерде мен нарушение кылдым. Протокол жаздым. Протоколду көрдүңөр. Қолымдағы ақша документтермен қош отырады эле. Гайлер жакшынан эле иштеп атат. Акча алганда протокол жазбайт эле. Гайлер азыр мына биздин облустун ичинде гайлер эч кимден эме албайбы? Зат албайбы? Кайрадан түшүн. Албайт, түнүндө мусамана жетип атабыз. Албайт да? Мына оператор жакшы тартып алгачы. Мына начальник урайды. Ольской области. Ни один инспектор ГАИ не получает взяток от простых людей. Тура? Так точно. Егер алып калса не кылат? Жөө берип аласың? Жөө берем. Канча жөө бересиң мага? Санай деп атсаңыз балалар. Түшүнбөдүм. Санай чечип алсаңыз Жөө берип чечип албайбы? Биз ошол взятка алган адамдарды тигилерди жокко тартабыз. Сиз барасыз, кандай жөө бересиз? Мына Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен Стамбулдан Ташкентке бара жаткан учакта ымыркай төрөлдү. 19-июлда Түркиянын Стамбул шаарынан Өзбекстандын Ташкент шаарына багыт алган Өзбекстан Airways авиакомпаниясынан HA282 каттамынын бортунда ымыркай төрөлдү. Бул маалыматты компаниянын басма сөз кызматы таратты. Жүргүнчүнүн толгоосу мөөнөтүнөн мурда башталган. Бортто 2 дарыгер экипаж менен биргеликте керектүү медициналык жардамды ыкчам көрсөтүштү деп айтылат билдирүүдө. Экипаждын командири учакты Үргөнч аэропортуна кондурду. Ал жерден ымыркай менен апасын дарыгерлер күтүп жатышкан. Эне бала жергиликтүү төрөдө үйүнө жеткирилди. Ал эми учак Ташкентке учуп кетти. Оштун мэри турмушка чыгып жаткан эгиз кыздарга 2 муздаткыч белекке берди. Жеңишбек Токтурбаевдин Кырыйытте жекелик каналынын корук аймагын тосуп алган үйгө кирип, канал жегин бошотууну айткан. Кожоюн кыздарын турмушка узатып жатканын, жакында той болорун кабарлап, тамын андан кийин бозууну суранган. Шаар башчысы тургундун өтүнүчүнө макул болуп, турмушка узай турган селкилерге муздаткыч белек кыларын айткан. Көп өтпөй ал үйгө мэрдин белегин алып келип беришкен. Жумушчу кардардын тамагына түкүргөн видео таркаган. Ростов облусундагы Вкусной точка мекемесине кызматкер бургерге түкүргөнү видеого түшүп калды. Кечээ түнү Каменск-Шахтинский шаарындагы Вкусной точка тез тамактануу жайында кызматкер бургерге түкүрүп, андан кийин ал заказды кардарларга берип жатканын коноктор видеого тартып алышкан. Окуянын күбөсү кызматкер анын өзүнө орой мамиле кылгандан кийин видеого тарта баштаганын билдирди. Орусиясынын Роспотребнадзорунун жергиликтүү бөлүмү Осторожно новости басылмасына билдиргендей, учурда бул коомдук тамактануу жайын текшерүү үчүн тиешелүү документтер даярдалып жатат. Маалыматка ылайык, бургерге түкүргөн кызматкер иштен бошотулган. Компания видеону тарткан күбөгө ыраазычылык билдиргенин Лента.ру жазып чыкты. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Атым Зинат. Биз сиздерге чыгып жатканыбыздын себеби балама чоң операция керек болуп жатат. Кулагы укпайт, бир кулагыбыз такыр эле жок. Балам 6 жашар болуп калды. Эч кандай сөздү сүйлөбөйт. Баламдын апа деп сүйлөгөн сөзүн уккум келет ушул күнгө чейин. Кудайым пешенесине жазган экен, ушул эл арасында сүйлөп кетсе экен деген үмүтүм бар. Жардам бериңиздер кыргыз элим.
кайдыгер карабаңыздар. Врачтар менен сүйлөштүк. Врачтар үмүт берип жатат. Операциядан кийин баланын развитиясы өсүп сүйлөйт дейт. Себепчи болуп жардам бериңиздер. 5 сом 10 сом болсо да кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Алладан кайтсын сиздерге. Аллахым разы болсун сиздерге. Себепчи болуңуздар, кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Биздин реквизит номерлерин бардыгы өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 3798 Урунбек деп чыгат. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, жардам бериңиздер. Той качан? 24. Тойду өткөрүп алам. Ажеке тойду өткөрүп ал, сенен ушун дәрдәнде уят. Эже тойго эмне кошумча керек? Мен бир белек кылып коеюн. 2 белекти, 2 кыздар. 2 кыз, эйиз кыздар да. Эме кылайлы эжеке. 2 холодильник берелиби болобу, двухкамерный. Болду, еще азыраак келип таштайт. Азыраак келип түшүрөт. Болду. Ал. Жана токойчу, бүгүн алып келип түшүрөбүз. Мен азыр акчасын берем. Kırgız elim. Men Jamaldinov Erkin, Ostan bolam. Gayga akça berdi degen men bolam. Akça berilgen jok. Bu yerda men narushena kıldım. Protokol yazdım. Protokoldu gördüңлөр. Kolumdagi akça dokumentimden koş oturadilar. Gaylar жақшына эле иштеп атат. Акча алганда протокол жазбайдылар. Буга чейинки машинада болгон 24 000 штрафты анын баарын төлөдүм. Мындай кылганым үчүн өкүнөм. Жана башка экинчи кайталамайт. Распылили баллончик. Либо отходим, либо вообще покидаем место. Либо выходим, либо отходим.